Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук арена көп функционалдуу стадион болуп саналат. 1941 жылы салынып, буга чейин 3 жолу реконструкциядан өткөн. Ал өз ичине жалпысынан 23 000 көрүүчүнү батыра алат. Курулганына 80 жылга чукулдап калган бул спорт аренасында канчалык оңдоо иштери жүрбөсүн, эскилиги келип калды деген пикирлер арбын. Ал эми жаңы стадион жакын аралыкта курулабы же жокпу дагы эле күмөн. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. 11-июнда өтө турчу Палестина жана Кыргызстан курама командаларынын футболдук беттеши дал ушул Дөлөн Өмүрзаков атындагы футбол талаасында өтмөкчү. Азыр өзүңүздөр көргөндөй бул жерде сугаруу иштери жүрүп жатат. Негизи эле биздин стадион алдыдагы өтө турчу беттешке даярбы же даяр эмеспи, алдыда көрсөтүп бермекчибиз. Аталган спорт жайынын директорунун айтуусу боюнча 11-июнда боло турчу жолдоштук Кыргызстан-Палестина беттешине футболдун расмий талаасы 100% даяр жана стандартка жооп берет. Анткени стадион ичиндеги оюн талаасы андагы отургучтар оңдоп түзөөдөн өткөндүгү айтылууда. Алдыда боло турган 11-июнда боло турган жолдоштук беттешүү Кыргызстан менен Палестина өлкөлөрүнүн улуттук курама командалары ойношот. Биз ошол оюнга мына Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук аренанын футболдук талаасы даяр. Талапка жооп берет. Мына Кудай буюрса бул оюнду биз жакшы өткөрүп алабыз деген ниетте турабыз. Буга чейинки беттештерде каршылаш тараптын оюнчулары биздин футбол талаага канааттанбаган болсо, мында андай пикирлер жаралбайт. Себеби даярдыктар өз деңгээлинде жасалып, чөптөрдү жер семирткичтер менен мыктап, байма-бай сугарышууда. Футболдук тала бул жасалма эмес. Бул жерде мына чыгып аткан чөптөрдүн баары жандуу. Эми баягы эмне болуп калбадыбы? Биринчи оюн болгондо биздин чындыгында футболдук талаабыз баягы даярдалбай калды. Анын себеби бир аварияга байланыштуу болуп чөптөрү жакшы чыкпай калганда. Мына азыркы оюнга мына көрүп атасыңар. Кудай буюрса биздин футболдук талаа оюнга даяр. Стадиондун негизги максаты алдыдагы беттешке оюн талаасын даярдап берүү. Ал эми Палестина курама командасынын келиши, алардын машыгууларына шарт түзүп берүү иштерин Кыргызстан футбол федерациясы жүргүзөт. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Нью ТВ.